Эртең мененки келип эле азыр жумушта ошо пластинка куюп эле баштайбыз. Пластинкадан ошо биринчи очередь ушу жумушка келгенде ушу жумушту эмне жазарыбызды планда болуп, ошо металлды дайындап алдык азыр. Тигил жакка кетебиз. Зергечилик менен уже эмгектенгенибизге уже 10 жыл болуп калды буюрса. Өзүбүз каалаган өлчөмдө бул аппараттын жардамы менен чоюп алабыз да. Канчанчы өлчөмдө металл кетет, ошону штанга соркунун жардамы менен ченеп, андан аркы ишти баштап кете беребиз. Бул металлды ысытып, өзүнүн атайын ысытканда агарып калат, ошол убакка чейин ысытып алышыбыз керек. Он биринчи классты бүткөндө балдарга намыстанып эле мен жогорку окуу жайда окуйм деп эле өзүмдү ушинтип алаксытап өтчүмүн. Анан атам: "Ай балам, өнөр деген жакшы бул. Ошол өнөрдү үйрөнүп алышың керек" деп ошо атам аябай түрткү болгон да. Татаал эскисте ой чиймелерди заказ беришет, ошого жараша болуп калат да. Эми биз деле колдон келишинче эрте бүткөнгө аракет кылабыз. Бир күндө бир шакекти, мисалы үчүн жакшы ручной шакек боло турган болсо, ошону бир күн жасаса болот да, мисалы үчүн. Иштеп отурганда идея көп келет да, көбүнчө ошо идеялар көбүнчө ошол көп ойлонуу менен, көп эскизтерди чийүү менен көп идеялар келет да. Жасаган иштерин көрүп, биз аябай сыймыктанабыз. Ошол себептен ал агайыбыз да бизге келип, өзүнүн болгон кол өнөрчүлүгүн ушу бизге тартуулаган, өзү билген нерселерди ушу чет-четинен болсо да бизге таанытып үйрөткөн биздин мастерибиз ал агайыбыз болот. Бул ушул оюнун корпусу. Корпусун өзүнчө кесип, өзүнчө алабыз. Корпустун бир аз ошо мындай өгөн эмес менен өгөлөп түстөп формага келтирип алабыз да, тоголок болуш үчүн да. Адамдар 6-7де жумуштан чыгып кете турган болсо, бизге наоборот искусствонун адамдарына ошол убакта көп иштегенге талап кылат да. Анан биз ошол убактарда иштеп, үйгө кечирээк барып, үйдөгүлөр барганда сурай беришет: "Сен элдерден өзгөчө иштейсиң, кеч келесиң" дешип элечи. Бул металлды баардыгын жайгаштыргандан кийин, пайт эткенден кийин, мындай кислотага салабыз. Ушундай формага атайын ылайыкташтырып дайындап алабыз. Бул тряпканы сөпсүз коюшубуз керек. Анткени байлыкта. Анткени бул коргошун, бул күмүштүн бетине жабышып калбаш үчүн да. Болду, мына өзүңөр көргөндөй формага келип калды, томпоюп. Бардыгына филигран кылып, касса орнотуш үчүн көп убакытты талап кылат. Сиздерге ошо орчундун нерсесин көргөзүп койдук. Биз буга чейин бул браслет деп коет, айымдардын колуна тагылуучу. Буга чейин бул нерсени жасаганбыз да. Кардарлар мунун шакегин ошо бизге жасап бергиле деп заказ кылган. Эми кийинки келечегибиз ушундай эмгек менен талыкпастан эмгек кылып, ошо кыргыздын ойма чиймелерин, мисалы үчүн шакек болобу, браслет болобу, ушундай нерселерди жаңыча элдерге көргөзө турган болсок, биздин ишибиз алдыда жылат деген ойдобуз.